Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, коррупция менен катуу күрөшүп жатасыз, бирок башы менен куйругун кыркпай ортосун жанчып жатасыз. Ар бир күрөшкөн адамыңыз сизди кечирбейт, бул жагын эсиңизден чыгарбаңыз. Алардын духун утурумдук гана алдыңыз, тагыраак айтканда ортосу жанчылган жылаандай калдыңыз. Эртедир кечтир жеке өзүңүздүн чагып кетерин унутпаңыз. Жылаанды түшүңдө көрсөң генч, өңүңдө көрсөң жанч дейт. Мындай учурда калыс адамдын көзү менен карасак артка жол жок сизге. Башыңызды канжыгага байладыңыз. Канжыгада байланган баш ата журту үчүн аттанган баатырга гана таандык. Сиз үчүн оор болуп жатат, бүтүндөй өлкөнүн жүгүн артып алдыңыз. Биз сизди мактап, жактап, күйлөгөндөн башкага жарабайбыз. Бирок кандай учур болбосун, сиз үчүн кетинен күрөк көтөрүп коргоого чыкканга дайым даярбыз. Айтайын дегеним, жылаандын жарым жан жолго таштабаңыз. Ай жыл өтөбү же күн түн болобу, жарым жан жылаан койнуңузга сөзсүз кирип келет. Эрнис Нурдин. Улукбек Марипов, банан жебей сабиз жегиле. Өсүмдүк майын жана кумшекер өндүрүүчүлөрү менен түз келишимдерди түзүү маселеси иштелип жатат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек шаарындагы айыл чарба жарманкесине барганда айтты, деп билдирет өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Жарманкеге келгендер пенсионерлерге жана калктын айырылуу катмарына бөтөнчө сезилген азык-түлүк баасынын жогорулашына тынчсызданууну билдиришип, тамак-аш азыктарына бааны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик антимонополиялык кызматтын ишин сындашты. Өз кезегинде соода компаниясынын өкүлү кумшекердин баасынын көтөрүлүшүнөн улам продукцияны сатуу боюнча кыйынчылыктар байкалып жатканын айтып берди. Премьер-министр келтирилген жүйөлөр менен макул болуп, азыркы учурда өкмөт бир катар азыктардын баасын кармап туруу үчүн бардык мүмкүн болгон күч-аракеттерин жасап жатканын баса белгиледи. Азык-түлүк коопсуздугу негизги тамак-аш азыктарынын баасын жөнгө салуу маселелери менен жеке көзөмөлүндө турат. Жооптуу мамлекеттик органдарга өсүмдүк майын жана шекерди өлкөгө жеткирүү жана андан кийин жеткиликтүү баада сатуу үчүн өндүрүүчүлөр менен түз келишимдерди түзүү маселесин иштеп чыгуу тапшырылды. Бул кадамдар өсүмдүк майынын жана кумшекердин баасынын бир аз төмөндөшүнө алып келиши керек. Эт азыктарына бааны жөнгө салуу боюнча зарыл болгон иштер жүргүзүлүп жатат. Өсүмдүк майын өндүрүү үчүн ылайыктуу дареметибиз бар. Мен мурдараак кумшекер жана өсүмдүк майын иштетүү жана өндүрүү максатында кант кызылчасын жана күн караманы айдоо аянтын кеңейтүүнү тапшырганмын. Биздин негизги максатыбыз тамак-аш азыктарына импорттун үлүшүн 50%га чейин азайтуу болуп саналат, деди Улукбек Марипов. Булак Кыргыз Чекит пресс. Айдоочу Райымбек Матраимовдун баркын билдик, товар Казакстанга өтүп кетти. Бир жылдан бери жумуш жок болуп, 150 айдоочу жумушсуз калды. Бул тууралуу 5 мартта Назарньюз маалымат агенттигине Ош шаарынын тургуну билдирди. Райымбек Матраимов кармалгандан бери 150 айдоочу жумушсуз калды. Анын бизге жардамы чоң болчу, анткени Райымбек Матраимов Кытай менен байланыш түзүп, кантип иш алып барууну билет. Чек ара жабылып, чет өлкөдөн товар келбей калды. Кытайдан товарлар башка өлкөдөн өтүп, анан Кыргызстанга келет. Бул көп убакытты талап кылат жана текке кетип жатпайбы? Өкмөт ушулардын баарын ойлонуп туруп, Райым Матраимовду кайра кызматына койсо жакшы болмок. Элдин да пикири эске алынсын. Бир жылдан бери жумушсуз үйдө олтура берген болмок беле. Карапайым элди ким ойлойт? Биз деле үй бүлө багалы деп жүрөбүз. Райым Матраимовдун иштеп турган кезинде бир жумада товарды алып, аны кайра Ташкентке ошол замат эле өткөрүп берчүбүз. Азыр болсо товарларды бир айлап күткөнгө туура келип жатат. Ал эми базарларда кийим-кече, тамак-аш, азык-түлүк баары кымбаттап жатат. Кризис кайрадан күч алды, карапайым эл кыйналып бүттү, деди Ош шаарынын тургуну. Булак Назарньюз Чекитте эже. Тажик тарапка аткезчилик товарларыбызды ташыганды токтотолу. Ушуга чейинки кемчонтой президенттердин айынан 30 жылдан бери чек ара тилкебизди бекемдей албай келебиз. Анан калса коомубуз демократия деп эле жоопкерчиликти атайын унутта калтырып, укугубузду талап кылганды өтө жакшы өздөштүрүп алдык. Дегеним башчыларыбыз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев чек ара маселесин чечүүдө туура жолду тандап алышты. Туура, чек ара өтө татаал иш. 30 жылдан бери чечилбеген бир айда чечиле койчу маселе эмес. Ошондуктан бийликке догурунганды токтотолу. Чек ара маселеси чыкса эле район облус акимдери, президент өкмөт иштебей жатат деп элди дүрбөтүп чуу салганды коелу. Кечээ күнү чек ара чырды туура эмес маалымат берип, тажиктердин чек арачылары Кыргызстанга кирип келип 5 адамыбызды байлап матап туруп алып кетишти эле. Кокуй эле кокуй.
бийлик каякты карап олтурат деп туугандары айылдаштары чын төгүнүн билбей туруп бүт Кыргызстанга айгай салып чыгышты. Анысы суу кечпеген билдирүү экенин мына эми билинип олтурат. Көрсө ошол 5 адам тажик чек арасын бузуп, Тажикстандын мал базарынан мал сатып алганы барышып, кайтып келе жатканда тажик аймагынан чек араны бузуп өтүп бара жатышыптыр деп кармалышыптыр. Тажик мыйзамы боюнча бир адам чек араны бузса бизче 300 000 сом айып пул салынат дегени бар экен. Ошондуктан убактылуу кыргыз-тажик чек арасы талаш тартыш болуп турганда баткендик мекендештерим менен суранат элем. Соода сатыгыңарды өзүбүздүн эле аймакта жүргүзөлүчү. Тажик тарапка суутуп коюп турбу? Алар кичинекей эле маселени пилге айлантып, бүтүндөй мамлекетке ыңгайсыздык жаратып жатканы жалганбы? Ошондуктан мекенчилик сезимибизди күчөтүп, тажик тарапка аткезчилик товарларыбызды ташыганды токтотолу. Азыркы бийлик чек ара маселесинде Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп, аны чечүүнүн аракетинде. Биз болсо бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бийликке убакыт берип, колуна кол, бутуна бут болуп кош колдоп жардам берели. Булак Азия News гезити. Равшан Жээнбеков менен Марлен Маматалиевдин Райымбек Матраимов тууралуу сүйлөшүүсү. Ар бир инсандын жашоосунда бир чалынуу бар. Так ошол кимдин ким экени даана билинет. Андыктан Райым Матраимовдун эң жакын пикирлештери Марлен Маматалиев менен АКШнын сүйгөн Равшан Жээнбековдун тамаша торго салууну чечтик. Равшан Жээнбеков: Марлен, саламатсыңбы? Марлен Маматалиев: Равшан ака, жакшы. Өзүңүз кандай? Равшан: Райымдан кабар алдыңбы? Мен кабар ала элекмин. Биртке аласа бересем бар эле мүмкүнчүлүк болбой жатат. Барганга бет деле чыдабайт. Анткени билесиң да, мен 8 мартта митинг кылган кызыл, сары көгүш түстөрдү анча мынча колдоп жүрөм. Ага барсам мени батышчыл тарапташтарым жеп коюшпайбы? Марлен: мен азыр Райымбек Исмаиловичке бармак тургай, кечээ жакында Райымбек Матраимовду тааныбаймын. Бир эле жолу көргөнмүн деп коёндун сүрөтүн тартып, балалыкка салып маек берип салгам. Сиз эмне менен алексиз? Равшан: тиги кой таш окуясынан кийин эч кимге деле жакпай калдым. Учурда Апандинин жоруктары деген китеп окуп жатам. Марлен Маматалиев камырабай: Равшан ака, кофеден кере ууртап, унутуп калбагандай окуңуз. Мен дагы Гир Кетлиндин «Предательство. Утраченная история жизни Иисуса Христа» деген китепти окуп жатам. Равшан: аны окуп зачем? Бийликти алдаганга жакыныраак Валерий Шамбаровдун «Предательство в КПСС. Хроника разрушения СССР» деген китепти окусаң, бир аз болсо да тажрыйбаң ашат. Марлен Маматалиев: эх байке, бизге сиз окуган китептерге убакыт кетирип эмне кылам? Мага Апендинин жоруктары менен Алдар Көсөнүн китеби деле жетиштүү деп коет демиш камырабай. Булак Назар News чекиткейжи. Кызматты жапайычылык менен басып алган айрым бакырчаак эр-кулдар кайра ордуна кайтып жатканы кубандырат. Өзүн өтө гений кылып көрсөтүп, ашкандан арын акылы жетпеген Жапакеевди бир чет аяп кетесиң. Ошол кухнясында эле жакшы сөздөрүн айтып, удулдарча жүрө берсе болот эле. Эми кеп башынан болсун. Сыймык Жапакеев өзү ким? Ал өзүн Facebook баракчасы аркылуу өлкөнүн өнүгүү жолдорун айтып, бир топ күйөрман топтоого жетишкен интернеттин активдүү колдонуучусу. Тагыраагы сүйлөп жатып, өзү билбей калган учурлары да көп болгон. Октябрь окуясында Сыймыктын салымы чоң болгон. Ал аянтта сүйлөп жатып, элди талаптоого каршы чакырык таштаганы баарына белгилүү. Аны унутуу мүмкүн эмес. Өзүнө окшогон 2-3 адамды чогулта калып партия түзгөнү да маалым. Сыймык сага да мына убакыт келди. Эми ошол кылгандарыңа жооп бересиң, себеби өзүң жакшы билесиң. Сени бийлик пайдаланды, буга чычалаба. Андан башкага сенин акылың жетпейт эле. Айрым маалыматтарда сен 6 ай сайын даарыланып турчу экенсиң. Ошол 6 ай өттү окшойт. Бийликти жапайычылык менен басып алган кесиптештериң баары кетип жатышат. Эми кезек сага. Анан Максат Мамыткановго келди. Финполго келип 1-2 ишти аткаргандай болуп, элден алкыш алам деп ойлогон окшойсуң. Жок, практика башка, теориясы башка да. Финполдогу кызматкерлер сен барган күнү бизди кантип башкарат деп таңыркап, иш таштоого чейин барышканда жалдырап, аларды алып калган экенсиң. Мына убакыт кимдин ким экенин көрсөтүп койду. Сага окшоп бакырып кызматка жулунуп баргандар азыр абалап ара жолдо калдыңар. Эми дагы кыйын болсоңор ашканадан калың элге кайрылып чык. Эр жүрөк эле болуп жүрдүң го. Кайрадан чык өзүңө окшогондор менен. Азыркы бийликте сындай аласыңбы? Жок, албетте. Абаңар ага жол бербейт. Эми мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго асылбаган күнүң болгон эмес.
Дагы бир нерсени эстетип кетейин. Октябрь окуясына сен жана Мамытканов баш болгон, Эльвира Айым төш болгон топтор жооп бересиңер. Асыгатты да кошуп ал. Алда азыр кызмат сурап, тилемчилик кылып жүрөт. Баса, митингге да чыга албайсыңар эми. Мурдагыдай силерге күндө майрам, күндө той жок. Митингдерге тыюу салынды. Андан көрө мамлекетти тоногон ишкерлерди какшаткан акчаңды даярдап тур. УКМКга төгүп калышың мүмкүн. Силерге чын жүрөктөн аянычтуу болду. Эми өзүңөр ушул нерсени кааладыңар, туурабы? Дагы айта кетейин, сен жөн гана пайдаланышты. Али бул башталышы. Айкөкүл Асылбекова. 3 март күнү ички иштер органдарынын мурунку кызматкери Жалил Атамбаев кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ага мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз баюуга айыпталууда. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Жалил Атамбаев ден соолугунун кескин начарлашына байланыштуу тез жардам кызматы чакырылган. Жеринде медициналык кароодон өткөн учурда анын кан басымы 190-150 болгон. Бирок УКМКнын кызматкерлери ооруканага жөнөтпөй коюшкан. Бул тууралуу маалыматты Гүлмайрам Абдраев өзүнүн социалдык тармагына жазып чыкты. Келтирилген зыяндын ордун төлөп берүүнү жана тергөө менен кызматташууну эске алуу менен Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту Жалил Атамбаевга карата кесилишүү чарасын үй камагына чыгаруу чечимин чыгарган. Жалил Атамбаевдин туугандарынын айтымында анын абалы оор экенин, ал азыр Бишкектеги шаардык ооруканалардын биринде. Жалил Атамбаевдин кан басымы 200-150, өз убагында медициналык жардам көрсөтпөгөндүктөн инфарктка чейинки абалда экендиги билдирилди. Булак Назар Ньюс, Чекит КЖ.